биздин иштөө режимибиз өзү эртең менен саат 8-де башталат, 8-ден 5-ке чейин. 8-де жумушка келип, анан мен отчет алам бул жерде. 2 медайым иштейт, түнү менен ошолор дежурстводо туруп, анан эртең менен келип отчет алып, бейтаптар кандай жатышты, кимге кандай процедуралар кылынды, ошолорду тактап, сурап, анан кийин иш режимибиз ошентип башталат. Анан кийин обход кылабыз, саат 9-дан 10-го чейин обход кылып, анан бизде КДО деген бар, дарт аныктоо бөлүмү бар, 1-этажда жайгашкан. Ошол жерде прием башталат да, 8:30-дан 12-ге чейин. Ошо талон менен киришип, ошо бейтаптар келишет. Ал жерде аз дегенде, эң аз дегенде 30-дан бейтап кайрылат да. 30-дан, көп дегенде 60-70 болуп кетет. Ошону бир врач 12-12:30-га чейин көрүп, ошо жерде график менен түшүп иштейбиз. Мен мисалы ал жерге жумасына 2 жолу түшөм. Дагы бир врачым 2 жолу түшөт. Ошентип дагы бир 2 врач бар. Өзү 6 врач, 6 дарыгер иштейбиз. Ошолор бөлүп алганбыз дагы ошо жерге түшүп, анан кийин баягы жерден анализдер жазылат. Керек болсо инструментальный обследование, там ЭГДС, УЗИ жана башка инструменталдык эмелерден өтүшүп, обследованиеден өтүп, ошо жерде анан диагноз коюлуп, анан кийин ал жерде аныкталат, анан бул больной бейтап жаткырылабы же үйүнө амбулатордук лечение дарылоо жазылып берилеби, ошо жерден анан жазып беребиз да. Ал жерде жата турган больнойду анан кийин бул жакка направление менен үй бүлөлүк дарыгерлердин направлениясы, выпискасы менен келип биздин бөлүмгө жатышат. 10 күн жатышат бизде. 10 күндүн ичинде ушу жакшы лечение алып чыгышат да. Мен Надирбекова Рахат Амановна 1973-жылы 28 төрөлгөнмүн. Ушул мектепти 90-жылы аяктап, 91-жылдан орто мектепте окуп, Арал орто мектебинде. Андан кийин 1 жылдык даярдоо курсунда окуп, ушу Бишкектеги медиа институтту 98-жылы бүттүм. 98-жылдан 2000-жылга чейин Ахмадет больницасында, Энсомитте 2 жылдык педиатрия боюнча ординатурада окудум. Ушу 2001-ден бери иштеп келе жатам, дарыгер болуп. Ушу 26 жылдан бери ушу кесипти аркалап келем. Азыркы убакта ушу гастроэнтерология бөлүмүндө бөлүм башчы болуп иштейм. Биздин бөлүмгө ашказан, ичеги оорулары менен ооруган 1 айдан баштап 16 жашка чейин балдар келип дарыланышат. Хирургияга которулганго, хирургияга көрсөтүлгөн алган эмеси, ошондой болуп жаткырып дарылаган экенбиз. Бүгүнкү күндө ашказан ошо боор отделениясына көбүнчө эң көбөйгөн жара оорусу көбөйүп кетти акыркы жылдары, акыркы айларда. Жара оорусу айрыкча мына мектепте окуган балдарда көп жара оорусу көбөйдү да, мына ашказан 12 ичегиде. Анан кийин аябай приступ болуп, такашып, эки бүктөлүп, ушинтип ыйлап келишет да. Вот ошондой болгондо биз жаткырып ошолорду дарылап атабыз. Анан кийин ошолор жакшы болуп, 1 айдан кийин кайра повторный ЭГДСга келишет да. Келип анан баягысын жутуп көрсө, баягы жара жок, жакшына болуп кеткен. Анан ошондо жакшы болуп кеттир деп биз ошо больнойлор менен кошо сүйүнөбүз да. Кийин нурлар өзүбүздүн эле
Дарыгерлик кесип бул негизи өтө оор, жоопкерчиликтүү кесип. Врач болуш үчүн аябай көп эмгекти талап кылат, окууну, билимди талап кылат. Бөлүм боюнча айта кетсем, биздин бөлүмдө бардык дарыгерлер көп жылдык стажы бар дарыгерлер эмгектенебиз. 10 жылдан ашып кетти да, 15 жыл, 20 жыл дегендей. Бөлүм башчыбыз боюнча айта кетсем, Рахат Амановна менен 5-6 жылдан бери иштешип атабыз. Бөлүм башчы болуп бизге келген. Аябай адамгерчиликтүү, өзүнүн коллегаларына жакшы мамиле кылат. Бейтаптардын ар бир бейтапка көңүл буруп, мындай терең изилдеп бир орунду. Анан өзүнүн эмгегин так билет да. Балдар менен иштешүүдө биз эми баягы бирөөнүн баласы келет, бирок өзүбүздүн балабыздай кабыл алышыбыз керек да. Өзүбүздүн балабыз кандай ооруса, мисалы, любой ата эне кыжалат болуп, мындай уйкусу качып, кант эткен, эмне болот экен дегендей эле, биз деле ар бир бейтап үчүн өтө мындай чоң жоопкерчилик менен карайбыз. Күнү түнү ушул бала жакшы болуп, аман эсен үйүнө чыгып кетсе экен деген ниетте мындай жоопкерчилик менен карайбыз да. Ар бир бейтапка өзүнүн эмгегин аябай кылдаттык менен мамиле жасагандыгына сыйлайм. Андан соң ушул ар бир иштеп аткан биздин эмгек жамаатыбызга тегиз карап, ушул ответственный ар бир ишине так жасагандыгын мен сыйлайм. Балдар эми биздин келечегибиз. Балдар өтө оор оорулар менен, айыкпас оорулар менен келип калышат эми, баягы айыкпайт да, билесиң да, что айыкпайт. Анан кийин аябай зээнибиз кейип, өтө жаман болуп, ичибизден эми сыртыбыздан билдирбейбиз, бирок ичибизден ушундай болуп калган турбайбы мынабы деп, мындай сочувствие болуп, өзүнчө ичибизден кыжаалат болобуз. Сыртыбыздан билдирбегенибиз менен биз деле кайгырып деп ата энесине түшүндүрүп, мындай бул сөзсүз түрдө бул жакшы болбойт. Биз азыр лечениябыз кичине акыбалын жакшыртканга гана жардам берет, бирок дальнейшем мындай көбүнчө трансплантацияга жөнөтүп калабыз да, бооруну алмаштырууга. Бооруну алмаштырыш керек деп ушинтип түшүндүрүп, айтып, ата энелери менен кошо кайгырып, ушундай болгон күндөрүбүз болот. Азыркы жаш врачтардын билим деңгээли бул бул жактан бүттү, ал жактан бүттү дегенде эле эме, база дагы эме кылат, таасир этет. Мисалы, Бишкекте, КГМда база жакшы да, бирок биздин ОШКУда деле, медфакта база жакшы эле болуп калды. Анан кийин адамдын өзүнөн дагы көп нерсе зависит этет да. Адам өзү кызыгып, өзү нар жактан өзүнүн эмесинен өзүн өзү өнүктүрүп, өзү стараться этип, над собой заниматься этип, постоянно окуп. Бизде медицина бир жерде турбайт да. Медицина дайым өнүгүп турат. Утуру жаңы обществолор чыгып турат, жаңы лечение, жаңы дарылар, жаңы обследование бүт өзгөрүп, биз ар дайым окуп турабыз да. 5 жылда бир категория өтүп турабыз, категория тапшырабыз, андан кийин повышение деп окуп турабыз ар дайым. Мен өзүм мектепте жүргөндө эле врач болом деп ушул дарыгерлик кесипти тандагам. Жаш балдарды аябай жакшы көрөм. Анан бул кесипке ошо кичинемен эле кызыгып, ушу дарыгерлик кесипти өзүм ушу кичинемен тандап, ошого жеттим да. Өзүм аракет кылып, мен дарыгер болушум керек депчи. Анан жаш балдар менен иштегениме эч качан өкүнбөйм. Ошо кичинемен өзүмүн баягы эңсеп, ошону жакшы көргөн үчүн өзүмдүн максатыма жетип,
өзүмдүн ишим аябай жагат өзүмө. Жаш балдар менен иштеген албетте оор. Булар мына жерим ооруду, бул жерим ооруду деп чоңдордой болуп айта алышпайт. Бизге ыйлап келишет. Ошодон анан кийин өзүбүз баягы карап, ошону анализдерин алып, колубуз менен кармап, пальпация, перкуссия дегендей, аускультация дегендей анализдерине карап туруп, диагнозун коюп, анан дарылап келе жатабыз. Бул дарыгерлик кесипти мына 26-27 жылдан бери иштеп келе жатам. Кандай десем, эми бүт оорулар менен, ар кандай оорулар менен иштедим. Бул эме жактан, биздин мамлекеттик жактан эми кичине бааланып, ишибиз убагында грамоталар берилип, саламаттык сактоонун отличниги деген наам алдым. Анан өзүм аракет кылып, ушул кичине илимий иштер менен аракеттенип, медицина илимдеринин кандидаты болдум.